кайын журт менен жашагым келбейт деп жада жыл өмүрүм өтүп кетти. Эмне үчүн жашагым келбейт? Анткени өзүңдүн убактың кенен колдоно албайсың, каалаган жака эркин бара албайсың, каалаганда көчөгө чыгып кете албайсың, каалаганда балдарыңды алып алып прогулкага чыга албайсың. Жараткан тротуар жок же жараткан парк жок. Мына ошол тоскоолдуктар мени аябай өкүндүрчү да. Аялга турмушка чыкканыма, кайын журт менен жашаганыма 7 жыл бою бул нерсе менен мен согушуп келдим. 2024-жылы ушундай нерсе келди. Кайын журт менен жашаганда негизи алардын бизге муктаждыгы деле жок. Бул нерседе Аллахтын планы биздин пландан дагы да жогору болгонун түшүндүм да. Эртең күнү мен каарыганымда мен кандай шартта каарыйм, ден соолугум кандай болот, шартым кандай болот, эч ким биле албайт да. Ал нерсе бизге мүнөмө. Балким Кудай мени бирөөгө муктаж кылып коет, Кудай мени шартымды начар кылып коет. Азыр кайнына кайнатама кызмат кылдырып, мени страховка кылып жаткандыр. Демек мен мунун акысын берип калышым керек. Албетте кээде маанайың жок болот, кээде жакшы кыла албайсың, кээде тамактарың окшошпой калат, кээде сөз угасың, жүрөгүң ооруйт да. Бирок эмне бейиш оңой нерсенин артынан келбейт да. Ыраазы болом бирге жашаганыма, анткени кайнына кайнатамын айткан акыл насааты, кеп кеңеши, эң баалуу нерселерди айтат экен. Кайнына кайнатам менен жашаган келиндерге айтат элем, көрпөбүзгө карап бутубузду суналы. Эртең биз да карыйбыз, биз да ушул жашка келебиз. Ошондуктан азыр кандай абалда жашасак, ошого кылып ыраазы болуп, ошол тагдырыбызды кабыл кылайлы.